А им тем более там вообще ночевать негде сейчас. А эмне жашынып алып фейсбуктардын аркасынан сүйлөп атат да бизге бир келип туруп ала акыбызды сурап койбойт. Өзү ушака тиешеси жок болсо бир келип элден кайрылып кетпей мен өткөрүп берген башкаларды чара көрөбүз деп. Кыша түшүп калган. Бул атайлап эле кылып атат да мунча биз баягы кысып атат, кысым калып атат. Түшүп атасызбы? Арзан берип кетсин. Эптеп ушулар деп кысым калсам, бул арзан алып туруп анан буларды кууп чыгам деген ниет. Башпаник бериш керек эле, жашашыбыз керек. Көчөгө чыгып кетейик. Менде башка мүлкүм жок. Жусупбек Кургунбекулунун эл депутаты бизди коргой эле кайра кордоп атат. Дагы бир Кудай сактады ошол адам өлүмү катталбады. Эгерде кокустан бирдеке болуп калса, бир эле выход бар дейт. Бунусу жабык дейт, муну ачылбайт дейт. Шыбак башына түшүптүр. Жандагы тышка чыгайын десе, проходко кирпичтер да түшүп калган. Комментарий берип койсор бул үйдүн абалы боюнча. Комментарий берип койсор үйдүн абалы боюнча. Түттөмү? Оценкага келдиңер да, Yok, interview versin. Bizde eve kaçak baskanından çıkasın. Interview жаңы салынып аткан имараттын дубалы бул үйдүн чатырына түшкөнүн уксаңыздар керек. Бул жерде азыр ушул жерге жашоочулар менен сүйлөшкөнгө келдик. Абал кандай экен чогулуп көрөлү. Саламатсыздарбы? Силер биякта жашайсыңар да? Көрөлү дедик эле. Кайсы жерде редакция? Али Тактакуров медиа хаптан. Келдилер, корреспонденттер келди. Бияк экинчи этажда, бул жака кирет. Саламатсыздарбы? Тик чатырың көрөлү дедик эле, аяк эч жабылган жок да азыр. Жок, жок. Biz жаңы эле пленка жабып, ошону тартып калат жүрүбүз. Пленка жабып атканды көрсөт. Пленка неме? Шамалга учуп кетти пленкада. Азыр мына. Мына рабочий болгону. Компания келип оңдоп берем деп атышпады эле. Оңдошкан жок. Элдин баары кыйнап атат. Тиги жер экен, Пленка менен жаңы эле жапсак, шамал кайрып учуп, жанында жүрөбүз эртеден бери. Бул жерге кооптуу окшойт, барбай эле койбойсузбу? Жок, биз эми жүрөбүз эртеден бери. Антон, не закрывай, что там? Мына өзүңөр көргөндөй дубал эмеси чатыры талкаланган. Тигүүсүнүн берде туруу деле кооптуу окшойт. Мына пленка менен эптеп аз чыгып жадык. Анткени алдында деген жашабаса да окаттар бар эмес, суу өтпөсүн депчи аракет. Анын бар деген окаттар. Бул жакта перегаточка өтүп атат. Өтүп атат, айла жок эми. Эмне кылабыз? Биягында ошондой, биягында түшкөн. Тиги компания айтып атпайбы, биякта оңдоп бермекпиз деп. Алар келип жазабыз. Жок, каяктан ал жөн эле сөз. Делсе жакшы. А биякта квартиранттар жашачы, алар көчүп кеткен. Алар дейм квартиранттардын квартирасын төлөп, мына ушуларды биз эметтик, коопсуздукту уюштуруп бердик. Эч кандай жителдер жүрөбүз өзү эле мына бүт кесепетин тартып. Мына ачык өзүңөр көрүп атасыңар, жазап берели. Ал сөз жазап берели деп эметкени. А бул жак мына эч ким биякта эмете элек. Ал кулайын деп турат, Бекат болдула, кулап турдум. Мына этажда дагы кулабыз болду да, коркотот. Бул жерде канча адам жашайт? 34 семья. 34 семья. Birinci etаждан көр барын. Açık komutalarını көрсөтөйүн, түшкөнүн. Мына ол байке алдыңкы жителде ошол инициативасын жабып атабыз. Мына жигиттин апасын мен өзүм демек болгон. Больницада жатат, эч ким чалып койбоптур даже. Эмне болду деп. Сейчас она в каком состоянии? Сейчас? Да. Не очень хорошем. Она в какой больнице находится? В республиканском. Какого характера у нее повреждения? Вон, видите, что там? На бул жерде карасаңар болот? Все уже. Капает. Не заходите, упадете, блин, там. Упадешь вниз, блин, упадешь. Тяжелый. Нельзя. Барнар, get, пускай они снимут и все, ё-моё. На клеенка менен жаап койушкан экен. Ошондо саат канчада болот ата окуя? 3'te. 3'te. 27'de 3'te. Уктап жатсаңар эле бомба түшкөндөй болду. Жарылды да кадимги. Аркача кайрылык, чечилет.
14 рабочий күннің içinde de biz jata беребиз 14 күнгө чейин. Жан жай. Туғандардың үйінің арқасы жаттыр. Күндіз келеміз, кешінде кетеміз. Мэриямнер бар. Алар дагы чечсе элек еще эмне биз кимге кайрылышты билбей калдык. Баарына заявление чыгып келдик уже. Прокуратурага, РОВД, президенттин аппаратына барып чыгып келдик кат. Эми алардан качан реакция болот билбейбиз. Алар мындай коопсуздук мындай протоколдор бар экенби? Мындай жакынлыкта салса экенби? Аларды дагы изилденет, анан кийин комиссия көрсөтөт. Айттык, могуларды биздин ушерпти оцените, эметип койгула, могул жерди тазалап, крышаны жаап берсин деп, эч ким тийбей турсун деп койду. Биз да эчтеке кылып албай атабыз. Тигилерди жаптыра албайбыз, же биякты ким оценивать этет? Балким тилер крышаны жаап туруп, мына биз ишин баарын бүтүрүп койдук дейби, ошон үчүн биз да эч ким тийгизбей атабыз. Текшерген киши жок. Мүмкүн атайын болгондо. Мүмкүн шамалдан жаратылыш кырсыгы. Биз эчтеке деп айта албайбыз. Эксперт билсин, өкмөт мамлекеттик кызматтагылар текшерсин. Biz burası jönөкөй кадимки жашоочуларыбыз. Бул имарат өзү качан салынган экен? 1954 салынган. Текшерчи паспортто ошондой. Мындай ушундай разрушениядан кийин биякта жашоого мүмкүнбү ушул? Мүмкүн эмес. Эксперттер сүйлөп атат, болбойт. 1 саат турганга болбойт бул жерде. Бүт суу агып атат. Тигине көргүлөчү колдордун баарын агып атпайбы? Ошо жаракаларды көрсөтүп берсеңиз. Ооз башына чөт алып. Мына жарака бияка чейин кетип. Биринчи этаждан кеткен жарака. Көчүп кетти, алар эмне? Үй эмес, биз калдык өзүбүз. Ошолорду айтып атат. Үй жай менен, турак жай менен камсыз кылдык, баары жакшы. Собственниксиңер, Собственниктер калып, Жителдерде эчтеке кылат. Квартиранттарды деле кетирип мына ар кайсы жерден суу агып, тетигилер түшүп. Бул деген котлован казыла баштагандан эле разрушение баштаган. Ана могу түшүп кетпесе бизде эч ким бул билбеген курулуш эмес. качан башталды? Бул деген могул 2 жылдан бери. 2018 жыл башталган. Негизичи общий. Бул здание ошентип башталды да. Мына Негизи эле тиги курулуш башталгандан бери биякта проблема башталды. 5-6 жол ошондо алган бул. Мына 30 түшкөн балдар. Бул ушу тиги дубал түшкөндөн кийин мондай ыйлар пайда болду бек. Мурда жок болчу. Ушул стройка башталгандан кийин ушундай башталды. Кайсы номер? Свет өчөп ар кандай проблема го? 29го. Себеби эмне болуп калды? Мына булар да жок болчу, э? Жигиттер, 29-квартира ошо депутаттык могу. Ушу бирөөнү алып койгон. Биз шуну айынан сата албай атабыз. Бизге, например, башка жактан да эмне келишип атат. Мен сатпайм. Ушунча кишини бирөө өзү кармайт. Силер негизи сатып кеткенге макул болсуңар. Башка фирмалар келип атат. Бул жана Кыргынбек уулу деген депутат. Ушул квартираны алып койгон болчу, э? Муну качан алган? Тиги курулуш башталганда алган. Ага чейин алган. Ага чейин. Былтырбы? Мурдагы жыл алды. 2 жыл болду алганына. Силер негизи эле ушул компанияга сата алды дегенсиңер да, же? Жок, бизге айырмасы жок. Келсе үй беребиз, акча беребиз, ар ким өзү билет, чечет. Макул болсо бошотуп беребиз. Нам квартиру нужно, вы видите, что все падает. И ко мне придет будет падать. А у меня мальчишка инвалид, я теперь боюсь. То есть вот эта трещина, она идет, да? Да, видите. Видите, она как идет. Кемпирдейне чейин жетти экинчи крайний эме. Биз купим началом, биз уже. Конечно, нам теперь квартиру надо, а как же? А мы куда пойдем? А им тем более там вообще ночевать негде сейчас. Жүрәнді тияқты чейін қарап қойып. Бұл жаққа чейін жарақа. Бұл точно жоқ болчу мұрын, ә? Тазылы пайда болды, ә? Бүт текшеріп көрді. Болса келеді де, біз қалмайды. Негізі имарат өзі ескі екен, көрініп тұрады. Айтып сөйлеп. Бул Жусуп Коргонбаевдин эмеси болчу да, квартирасы. А бул ушун үстү түшүп, бул ушу сатып алгандан кийин Жаангиров өзүнүн крышасынын үстү түшкөндө, ошондо бул менин үйүм, мен бияктан үчтү сатып алдым деп айткан болчу да. Өзүм айткан үчтү сатып алдым. Мага экини деп айткан. Текшерүү баары жүрүштүрсөк, Жусуп Коргонбаевдин бири эле квартирасы. Мага экөө деп айткан. Ээси ким болот ошондо? Кимге регистрация кылат? Негизи Жусуп Коргонбаевдин өзүнүн собственный эмеси болчу. А бирок туугандарга оформдеткен бирок ошонун менчиги. Башкага оформдеп. Мисалы үчүн, атын билесиз? Аты Багыш деген исине. Анан деген мисалы үчүн могу объекти мына колго тикенек кирсе деле бирөө чуркап келет экен, жанын сурайм. Ушул башында келип катлабан казып атканда ушу Жусуп Коргонбаев көп эле келип жүрчү да. Мына ушул эл жабыркап атат. Мында кыйналып атканда көрүп туруп, өзү башка бирөөнө өткөрүп берген күндө дагы мен кыргызга иштейм деп депутат болот да. А эмне бир ооз келип, ошол жакта эме болбосо да бир ооз келип биздин акыбалыбызды сурабай атат. Өзү келелекпи? Өзү бир басып да келбей атат. Макул, бул объектке тиешеси жок экен. А тиешеси
тиешем жок болгон күндө дагы мен элим силер ушул жерде чогуу жүрдүк эле, могу котлован казып, мен ушул стройканы мен баштадым эле. Азыр мен бияка тиешем жок деп ошону билет, тиешеси жок экен. А эмне жашынып алып фейсбуктардын аркасынан сүйлөп атат да, бизге бир келип туруп алакабыз сурап койбойт. Өзү ушака тиешеси жок болсо бир келип элден кайрылып кетпей, менти өткөрүп берген башкаларды чара көрөбүз деп. Өзү бир басып келбей атат мына азыр. Только фейсбуктардан эле жашыруун эле эмес сүйлөп атат. Жок, компаниянын өкүлдөрү келдиби? Компаниянын өкүлдөрү келди, ар кандайларды айтып атат. $7000 азыр ким каяка барат? Не, $7000 саткылап атабыз. $7000 беребиз, анан деген мынтип айтып атышат. Эртең бирөөңөрдү чыгаралы, бүрсү күнү бирөөңөр чыгаралды. А моодонго очередь менен чыгарганда аякка калгандарын карабай койсо эмне кылабыз? Чыгарсын, баарыбызды чыгарсын. Чыгарбайбы, анда дагы чара көрөбүз. $7000 эчтеке келбейт. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Бир машина келет. Аны талаада жатабызбы? Мына ошо элдин өзү деле мындай кыргыз болгондон кийин ушул негизи ошол баштаган эме Жусуп Коргон. Анын азыр деген ал полибом ошондо курста. А бир ооз басып келген жок. Элдин кыйналып аткан жерге куруп жаткан стройка этажный домдоручу булар бүт незаконно курулуп атат бул жергечи. 10-чы этажга чейин бул жерге комиссия келип текшергенде булар 15 метровой стенаны могу домду жаап салып, анан алып келген комиссиянычы. Ошол боюнча полный биз билебиз бул кандай кылып комиссиянын чечимдери бар болгон. Кандай кылып сатып алгандар, комиссияны сатып алган бул домду бекитип коюп туруп анан алып келишкен комиссиянычы. Жаап алып туруп, э? Эми ылдыйга түшкүлө мен өзүм комнатамда ошол астында мен жашайм. 1,5 метровой эле астында мен жашайм. Мына жана түшкөнүм астында мен жашайм. Өзүм үйүм менчигим, паспорттарымда бүт эмеге Мына үстүн арасына биякта жарака кеткен. Чатыры агат окшойт. Бунчу мындай болгон да. Жана өзү сатып алган үй бар го. Ошонун крышасы түшүп калган. Бул атайлап эле кылып атат да мунчу. Биз баягы кысып атат, кысым калып атат, түшүп атасызбы? Арзан берип кетсин. Эптеп ушуларды эптеп кысым калсам, бул арзан алып туруп анан буларды кууп чыгам деген ниет. Алар жокко керек үйдө. Кел, неме? Эшиктен баштап убакчы. Так. Кел. Ушул жерде жашайм. Байке өзү инвалид, байке дагычы. Аты жөнүм Баймурзаев Умар Сапарович. Мерде мен силерге паспорттарымы прописка чейин көрсөтүп берейин. Тимеле коеюнбу? 2002 жылы 15 августта сатып алгам. $1200 казак келтирген. Ошондан бери ушул жашоо. Могу стройка башталгандан бизге 2018 бу же 16бы? Могу стройка башталгандан бери проблема. Моулар жок болчу мына кара. Эксперттер келди, мен атайм жыйнабадым мына. Бүт бары. Ошо күнү мен үйдө болбой калдым. Өзүм жалгыз жашайм. Мен үстүмдөгү жана орус кемпир, мен үстүмдө турат жана больницада жаткан. Мен мына астында, мен жок болчу мына кара. Бул жерде жалгыз жашайсызбы? Өзүм жашайм. Мен эчтеке деп күнөө койбойм фирмага. Просто моунча элди наразы кылбастан бир жака башпанек бериш керек да, жашашыбыз керек. Көчөгө чыгып кетейик. Менде башка мүлкүм жок. Текшерип көрсүн. Президент Урматтуу Садыр Нуркожоевич турат, генерал-лейтенант Ташиев турат. Ички иштер министри генерал-лейтенант ким? Ниязбеков турат. Генеральный прокурор тоже генерал-лейтенант кызматта турат. Талант Мамутов турат, спикер. Мыйзамды чыгара турган. Биз каяка барабыз? Бу жерде жөнөкөй адамдар өзү окат кылып, ушул иштеп келип, бала бакырасын багып, эптеп турмуш курат. Паркуйз гана кымбат турат бул. Эксперттер келип текшерген. Түрктөрдүн фирмасы алам деген. Жусуп как раз ошол моментте 2-3 ай мурда ала койгон. Сатпайм деди. Бирөө сатпаса Конституция ошондой жазылат экенде, баары макул болбосо кетти түрктөр. Анан ким бир орустун фирмасы, мен жок болчумун. Эки фирманы точно укканмын. Мен гарантия бердим, мына кемпир. Мен сөзүм калп болсо, мына орус кемпирлерден сурап көргүлө. Алар эмне үчүн сатып албай калган ошону? Себеби биякта жашаган 31 канча бизде комнаталар. Ошол баары чогуу макул болуш керек экен. Алар баарын чогулдаган акча аласыңбы, квартира аласың, баарын макул бол десе, Жусуп келип алган. Жогорку кеңештин депутаты Коргонбай уулу Жусуп. Мурда Бишкек шаарынын депутаты болгон. Соттон утулуп калып тапшырган. Азыр жогорку кеңештин депутаты. Ошол мезгилде как раз чыга калгандагы бизди кайтарган. Биз ошол жылдан бери отурабыз. Мына жашоочулар баары. Мен эгер сөзүм калп болсо, мен айткан сөзүмө жооп берем мен. Соттун алдында дагы бүт баардын алдында жооп берем мен айткан сөзүмө. Биринчи этажда
квартира экен. Өзүңөр көргөндөй мына жаракалар кеткен үстүнөн. Дуал түшкөндөн кийин. Ушул жер экен. Мына бул жана дуал түшкөн аст экен, биринчи этаж. Ол кухня. Аяғы не болғаны, жоқ ештеңе болмады, өте бірден oldu. Аки ташы түшүптүр. Аки ташы түшүптүр ма ошо? Burada көрсөтүп атат, бул жер жаракка кеткен деп. Тирешина жок болчу. Бул жерде көрсөтүп атат, мына жаракка кетти. Тирешина жок болчу, ошондо пайда болду. Ал эптеп бала чака менен мына комнатада тыгылып жашап атам. Ушул пайда болду, ошо коркуп атабыз налгандан дагы. Ким билет эми кандай болот, эмне болот, түн жарымдан болсо жаш балдарым бар. Македа биз орукчан. Азыр немеде группага жакын эме. Орукчан макет. Бул жерде мындай жөнөкөй эле карапайым калча четте. Эч кандай бир башка жакта керешеси жок. Орукчандар мына бүт бардыгычы. Боюнча 2018-жылдан баштап бул Жусупбек Кургунбекулунун эл депутаты. Эл депутаты бизди коргойлак кайра кордоп атат. Мына 2018-жыл бул жака үй салды. Тияка салды. Үнтүлөрүз. Бияка салды. Биздин жерибизге туш тарабынан кысып, захват кылып. 2-3 метрден кирип келатат да бул. Биз ар эме болгондо эле үстүбүздөн физикалык травмаларды алабыз. Мына аялдар алды, жаш балдар кум түшөт, балкалар да түшөт. Крандан мындай кирпичти биздин мынан үстүнөн алып өтөт. Ошондо кирпичтер түшөт. Көп неме алдыктан муну токтотпойсуңбу деп биз сурандык. Суранганыбызда бул жерден 29 квартираны сатып алганда түрк компаниялар келди. Эми Эксандан келди, тиги будан келишти. Ошону биз бул үйдү сата албай калдык да. А бул бизди ал жак бул жак арзан сакта, мунусун кишилери бар экен, арзан албайбыз. Ошого чейин арзан албай келатабыз. Мына 2018-ден бери урушуп келатам булар мененчи. Эми болгондо кыйкырып өкүрүп чыгабыз, кайра эле билгенин кылат. Мына акыркы эми болгон мына шамал болуп түшүп. Эни муну да бизден көрүп атат экен. Силер атайлап түртүп бересиң. Биз атайлап түрткөндө ичинде адамдар алып чыгып түртмөк элек да. Ошо бизде жабыркасын дедик. Дагы бир Кудай сактады, ошол адам өлүмү катталбады. Молодец, а вот ол туура болду. Азыр могу жака кирсеңиздер, могу жакта да жителдер да. Булардын баары үйлөрүнө кире албайт. Мына азыр мына астыңкы кабатта тышта кар жаап аткан убакта ушул бир комнатада отурабыз. Бизге тезирээк чара көргүлө. Бул жерде жабыркагандар бар. Ооруканага түшүштү. Кыскасы карапайым элдин дагы мүдөөсүн аткаргыла. Биз талап кылабыз. Мына ошо жана башына шыбак түшкөн кыз менин кызым. Ошол үйдө кызым жалгыз болчу. Түнкү саат 3-тө жер титирип атабы деп коркуптур. Шыбак башына түшүптүр. Жандагы тышка чыгайын десе, проходко кирпичтер да түшүп калган. Андан чыга албайт. Кошуна бөлмөнүн 2 бөлмөнүн тең басып калган ошо кирпичтер түшүп. Кыскасы акыбалыбыз кыйын эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мамлекет башчысы да туурабы? Бул жерде 100дөн ашык киши бар. Баары прописка боюнча. Бул эмне болгон мыйзам бузгандык? Биринчи эмес да 4 жол мына келип Генеральный прокуратура бар да бизде, Ички иштер министрлиги бар. Генеральный лейтенант улуттук мамлекет коопсуздук кызматынын төрагасы бар да досуңуз Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич. Жок бу. Бизге эч ким келген жок да.
Балдар келип атат. Келген жок эмес. Бизде үстүбүздө Кудай турат. Баарыбыз мусулманбыз мына жерде, эжелер менен чоң, кичине баарыбыз келип ар кайсын сүйлөп атат. Bir толкон bir kişi kelip bizge bir açıgын айтсын, акча береби, bir жакшы жерге bizi чыгарабы. Biz мерде үмүт менен жашап жүргөнбүз, акчабызга сатып алдык да. Каяка барайык биз? Комментарий берип койсоңор бул үйдүн абалы боюнча. Комментарий берип койсоңор үйдүн абалы боюнча. Тыттамы? Оценкага келдиңер да, Сүйлөбү аты жөнүңөр ким жок? Айтып койгонсуңар, биз кандай чара Ким силер сүйлөбү? Аты жөн жок. Эми айтып койгонсуңар. Жок, койдум. Аты жөнүңдү да сөйлө, сен каяка чыгып атасың? Келип кетип атышат. Булар Эвакуация кылбайсыңар. мына келип кетип атышат. Биз турабыз. Мына кел. Көчөдө калдык. Көчөдө абал боюнча комментарий берип койсоңор. Негизинде биякта жашаганды улап келип мындан кийин. Intervью берсең. Аты жөнүң Bizde evakuasya klasmanından çıkasın. интервью бер. Çıkmayasın. Кетиги баладан интервью бер. Жана ким мен неме кылып? Evakuasya kılma интервью бер. Bizde evakuasya kılmaysın. Эме кыл. Жок, шашпай тур. Аты жөнүң, фамилияң интервью бер. Эмне келдиң, эмне кызмат? Биз көрүп сиздерге жардам керек болуп атат. Abi evakuasya kılmadı ortadı. Биз кайка барабыз? Азырча ачалы алдык. Жок, шашпа. Капитан, вот капитан. Сизден бир эме да. Азыр карасаңыз үстүндө жанагы дуал уже кулайын деп турат. Шамалда дагы жазалды да. Жамгыр кар болот. Кирпичи дагы түшөбү да коркуп атабыз. Ошону 4 күн өттү, жүрчү бүгүнчү. 4 күн атышат элдер. Ичте кирип буякта жашоочулар менен биз сүйлөшүп чыктык. Өзүңөр көргөндөй бул жерде МЧСтин кызматкерлери да келип абалды карап кетип атышат. Бирок азыркыга чейин өзүңөр көрдүңөр, дубалдарында жаракалар кеткен, экинчи этажы, чатыры такыр талкаланган. Бирок азыркыга чейин буякта жашоочуларды эвакуация кыла элек экен. Бул суроолорго албетте тийиштүү кызматтар жооп бериши керек деп ойлойбуз.